Мен мына биздин кандидаттарга да кайрылып кетер элем. Кандидаттарга бүгүнкү күндө бийлик тарабынан бардык шарттар түзүлгөндөн кийин алар дагы өзүнүн ошол эл алдындагы алып жүрүүсүн, эл алдындагы өзүнүн шайлоодо болуп аткан айткан сөздөрүнө өтө этият болуш керек. Этият болуш керек. Сөзүм бар деп эле мага мына мүмкүнчүлүк берилди. Мен кандидатмын деп эле жанагыдай адамдарга же болбосо бийлик органында отурган адамдарга акарат кылып сөз тийгизе бериш ал жакшылык алып келбейт. Мен муну кандидаттарга кайрылып айтып атамын, жакшылык алып келбейт. Бизде андай адамдарды түштүк тарапта дабдыр деп коет, дабдыр болуп эле сүйлөй бербеш керек да. Түндүк тарапта муну жанагы эме деп коет, келеси болор деп коет. Келеси олонуп эле оозуна келген оттой бербеш керек. Алар өздөрүн депутат сезип алган кандидаттар бар. Мен кандидат болсом, каалаганды сүйлөсөм боло берет деп. Андай эмес. Мыйзам бар. Депутат болгондон кийин гана трибунада сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт. Ал эми кандидат маалында акарат келтирип, мыйзамды бузуп сүйлөгөн сөзүнө ар дайым жооп берет. Кайсы кандидат болсо дагы. Президентти шылдыңдаганды, президентке туура эмес адрестерди айткандардын ар бирине жооп болот. Мен муну ачык айтып коеюн. Мына кээ бир кандидаттардын программасы ушул. Эл алдына келет, 1 саат сүйлөйт, 1 саат ушул жаман нерселерди айтат. Программасы жок. Кайсы мыйзамды чыгарып, эртең ошол мыйзам негизинде коомду кантип өзгөртөт, мамлекетти кантип өзгөртөт, андай маселелерди сүйлөбөйт. 1 саат сүйлөсө, ошол Жапаров Ташиевди жамандамай. Жапаров Ташиевге ар түрдүү сөздөрдү айтмай. Ошол айткан сөздөрүнүн 99% калп. Ошол айткан сөздөрүнүн баары элге жаман көргөзүүгөн аракетинде. Мен ойлоймун, биздин элибиз акылдуу, акылман элибиз бар. Баары карап турат, унчукпай карап турушат. Эртең шайлоодо өздөрүнүн баасын берет ошолорго. Ошондуктан, урматтуу кызматкерлер, силер дагы ушул маселелерди жерлерде фиксация кылып, жерлерде маалыматтар топтогула. Шайлоо дагы бүтөт. Шайлоонун эртеси да болот. Мына ошол кандидаттар жооп бере турган күн да келет. Ким президентке, мамлекеттик кызматкерлерге жосунсуз, мыйзамсыз акарат келтире турган болсо, ар бири жоопко тартылат. Кээ бир азыр кандидаттар эртең депутат болгондон кийин дагы жоопко тартыла турган аз кандидаттар жүрөт. Сагызгандай шакылдап. Алар депутат болсо дагы аларды биз жоопко тартабыз. Себеби аларды мен шайлоонун алдында жоопко тартайын дегем. Ошондо дагы президентибиз айткан, жок эми шайлоого кирсин, шайлоодо акылдуу болуп калар. Шайлоодо эл алдына чыкканда эми өздөрүнө келип жакшы сөздөрдү айтып калар деп. Жок, булар андан бетер өтүп кетишти. Бардык границаны өткөн кандидаттар бар. Бүт адамдык дагы, моралдык дагы, мыйзамдык дагы чектен чыгып кеткен кандидаттар бар. Биз алардын ар бирин жоопко тартабыз. Ар бирин жоопко тартабыз. Ошондуктан жерлерде ушул маселелер боюнча фиксацияны күчөткүлө. Жерлерде ушул маселе боюнча маалыматтар топтогула. Алардын айткан сөздөрү үчүн биз аларды жоопко тартышыбыз керек. Себеби булардын бир максаты коомду бузуу. Мамлекеттик түзүлүшкө акарат келтирип, мамлекеттик түзүлүштү бузуу. Биз мамлекеттик түзүлүштү бузганга эч кимге жол бербейбиз. Себеби андай бүгүнкү күндө аныктама жок. Баарына шарт түзүп бердик. Шайлоодо баарына шарт түзүп бердик. Бардык кандидаттарга шарт түзүп бердик. Жана мындан ары да шартты түзөбүз. Бирок ошол эле мезгилде алардын да мыйзам бузбашын биз талап кылабыз.